Мына сіз бұл жерде өкмөт илгеркиде жазып алыптыр. Орская областта построен завод по выпуску кирпича стоимостью $200 000. Өкмөттүн эмне тиешеси бар буга? Силер менен каржылоонун жасадыңарбы? Же өкмөттүн пайызы бар, үлүшү бар бул жерде. Бир ишкер алып келип $200 000 завод куруп койсо, силер аны отчетко киргизип атасыңар. Силердин кандай тиешиңер бар? Андан көрө энергетиканын тармагына мамлекеттик көзөмөлүндө туурабы? Ошону көтөрсөңөр, биз баа берет элек азаматтар. Баягы эле бардак болуп атат. Дагы эле акырын элдин алды оюна киргизип атасыңар. Тарифтерди көтөрүш керек деп атасыңар. Бир тур прокурор айтып коет, бир тур башка өкмөттүн мүчөсү айтып коет. Бир аз адамдын көңүлүнө көндүрүп, бир аз көтөрөбүз деген аракеттер болуп атат да. Мен ошондой эле Мурас ишканасы $125 000 цех куруптур. Бул азаматтар экен ошо жигиттер. Бирок силердин эмне тиешеңер бар? Мен ошону түшүнбөй атам. Өкмөт отчет бергенде байыркыдай эле кылып атасыңар силер. Эгерде советтик мезгилинде туура анда партия башкарып, совет министров ар бир кадам мамлекеттики болгондо, ишкана ар бир тиын мамлекеттик болгондо ошолорду көрсөтсө болот эле. Бүгүн рынок силердин тиешиңер жок ага. Азамат Арапбаев компаниясы Ошто цементный завод курса, силер биз курдук деп атасыңар. Кандай тиешиңер бар силердики? Өкмөт өзүнүн ишмердүүлүгүн көрсөтүш керек. Мына мамлекетке тийиштүү ишканаларды гүлдөтүп иштетип атат. Элибизге шарт түзүп берип атабыз. Мына кредит деп айттыңыздар. 5 миллиарддан ашык кредит дыйкан чарбаларга берилиптир, туура? Анын ичинде болгону 30 миллион эле күрөшсүз бериптир. Калган бүт баары күрөө менен берилет да. Демек булар байларга тийген акча деген сөз. Кедейдин күрөөгө кое турган эчтекеси жок. 5 миллиард сомдун баары колуна барларга тийди да. А бечара дыйканга, кичинекей бакча тигемдегенге тийбейт, кредит алыш үчүн күрөө керек да. Силер берген отчет боюнча да. Байга байлык болот деген сөз бүгүнкү күндө ишке ашып атат да.